Assalamu алейкум урматтуу мекендештер, мен Алтынбек уулу Нурдин. Сары челек корugundагы миллиондор маселесин 2 жылдан бери көтөрүп келем. Андыктан видеону баштан аяк көрүңүздөр. Бул сары челек. Сары челек коругуна кирип баратканда мына ушундай пост турат. Бул посттон ар бир келген 12 жаштан өйдө жаран мына ушул жерден 100 сомдон машиналарына 100, 150, 200 сомдон төлөп өтүшөт. Жолдо мына ушундай учурларга кезигет. Ал эми бул бустар, мына ушул машиналар сары челек коругуна күнүнө 100 миңдеген, 200 миңдеген акчалар түшүп турарын айдан ачык так далилдеп берет. Сары челек көлүнө келип, суктанышып, акчаларын беришип, ошондой эле ал жерге барып, отурганына, тамак кылганына да Каяктан келдиз? мына ушинтип Кербенден. акча төлөшөт. Казанга 700 сом төлөдүз. Отурган жерге 500 сом тапчанга. Тапчандарга. Если 6га чейин отура турган болсоңор, 2 тамак кыла турган болсоңор, Казанга 1400, тапчанга 500 сомдон 1000 сом болот. Ушундай деди. Бuyakta. Şu yakta karaganlar aytты сизге? Ошол жердегилер. Эки келин. Рахмат. Булар болсо сары челек коругуна келген дагы бир эс алуучулар. Камера жок учурда мынча сом бердик деп баарын ачык айтып беришти. Ал эми камераны жаккан учурда бул жердин ээси келип кууп чыгат деп коркту. Айтор камерага айтуудан баш тартты. Даже иштен сатып, ана нунуайдын дедигим мен алыстыра барып, эми бу эки канча барса, мындай суу көтөрүп келип жууп. Ошону мына места канча саат отурабыз анда өзү? 2ге чейин отурабыз. Саат белгилеп коюшту туурабы? 2ден туруп кетели. 2ден туруп кетип, 2ге чейин канча сом бересиз? 500 сом. 5 сом бересиз, а? Шарттары жакты, жакпады. Чаттары жаккан жок. Неме тамак кылгандарга места тамакка акчалап албайбы? Алып, тамакка өзүнчө алат, идишине өзүнчө алат. Айжымда идиштерди сатып аласың, местаны акчага сатып аласың. Мону 50 сом аласың. Акча менен экен да бул жерде. Бардык акча менен. Тамак мес кылганга канча сом төлөдүңөр? Аны тамак кылдырбадык. Тамак кылдырбадык. Акча деди да бирок, акча деди. Иши кыза кыймылдаган Отурганыбызга 500 сом. Рахмат. О. жок, Эми биз Буякта кылдырып келдик, 1,5 миңге. болгон үчүн ачык айтсаңар, мамлекеттик жөнөкөттөн азыр мына кээ бир жерлерди сурасак, айтпай атат. Жашырыпчы. Төлөдүңөрбү? Төлөдүк деп айтып болгон. Мисалы үчүн бүгүн силер төлөп кетсеңер, эртең башкалар да келет да. Бекер отуруп калыш керек. Бизде мурун 500 сом төлөдү. Силерде мурун. 2ге чейин. Анан эми азыр 2ден дагы 500 сом төлөп берип алат. Бир тапчанга. Жөн эле бир тапчан. 3 эле саат кошон. Кен сиз сүйлөйсүзбү сиз тартып коюнан да? Жок, мен Шарттарына жагып тургу сизге рахмат деп айтып эми коюңуз. мурункуга салыштырмалуу шүгүр дегиле. Жок, ал жакшы. Бирок өнүгүү өссүн. Канча деген акчалар түшөт? Постко төлөдүзбү? Эми Постко төлөдүзбү акча? төлөдүк. Төлөдүз. Берге келип акча төлөдүз. 1 сом жумшалган эмес ушул жылга чейин Сары челек көлүнө. Жок, онуга төлөдүк. Эми ошону эми Биз ошолор жумшалды, максаттуу жумшалды. Туура сен сөзүңөр. Мен эмсе деген жокмун сага деле. Ошого Сеники деле туура. Сеники деле туура. Телефонун алып койду. берет, ата берет азыр. Берет. Телефонду бер. Болду, сүйлөйсүзбү? Шарттары жакшы экен дедизби? Эми мурункуга салыштырмалуу мен жакшы десең болот. Мурункуга салыштырмалуу. Былтыркы муртажыкка салыштырмалуу. Болду. Анан эми Биз ошол шээрге төлөнгөн акчалар, постко түшкөн акчалар, Туура, о, бизде эле кыжырат болду. пайдалансын деп Ооба, ол деле биз. Өзүңүз көрүп атырсыз. Элдер тапчанына отуруп, Мен айттым, эркелер жерде отуруп. мына очогунан наразы болдум, дейм. Мына Жок, мына очогу, дейм. Жооп берем. очогуна мына жүрүң. Базым, именно сизге көрсөтмөкчү базым. Базым. Жок, бассыз. Келин, очоктун жанында сүйлөшөбүз базым. Жа, эми мен кара. Өзү сенин үйүңдө эмне мындай эмес. Ошону баспайсызбы? Көпчүлүктүкүнөн бул. Акча төлөп атыры, бирок шарт жок. Биз ошону өнүксүн деген ойдо жүрүк. Кухнясында шарт жок. Туура эле, кухнясында шарт жок. Dasturxonda
Бул болсо Дача, Сарычелек коругунун берки тарабы. Бул жерге барган учурда дагы акча алуулар болуп жатканына күбө болдук. Анда эмесе 5 комментарий. Биринчиден ошол. Биринчи эмес, мен көп эле жол келдим. Келем бул жерге. Бер кызмат акысы канча болду, ошону айтып коесузбу? Кызмат акысы 800 сом эме калды. Сен телефон тартып атасың. Сүйлөп бериң ага. Анан 800 сом алды. Эмнесине алды? Казанга деп алды. беседкаларчы отурган. Оны беседка канча алды? Беседкага канча алды? 2000. 2000 алды. Отдельно биз тияктан арзаныраак сүйлөп неме кылды эле. Бизге отдельно десек ушул жака алып келди. Ошондо дагы канча кайсы услугулар болду? Пока сиздер. Эрлерге акча төлөдүңөрбү? Акчалап бекен? Канча сом? Kança verdik? Hazır 1,5 ming dedi. Çay pay adilin ekende ki. Çay adil. 1,5 ming отурганыңызга. İdiş pidiş. Mangal. Şu stolda oturupсыз siz? 300 сом. Берелексиз бирок. Жок, берлик. Айтты. Kechga chayin o'tiramiz da. Kechga chayin o'tirsa 300 so'm dedi. Rahmat. Бул отурган местага 300 сом. Бул болсо Сарычелек коругун караган эгердин катери, Сарычелек коругунун катери мындайча айтканда. Бул катер Сарычелек коругуна патрульга гана берилген. Сарычелек коругунун эгери келген туристтерди салып, акчасын алып турат. Көлдүн жарымына чейин 2,5 миң, башына 5 миң сом. Бирок бул акчалар эч кандай мамлекетке пайдасы жок. Ошондой эле Сарычелек коругуна да. Мындай мүмкүнчүлүктү буга ким жаратып берди? Бул болсо мынакей эс алуучулар катерден түшүп аткан учуру. Айта кетчү нерсе мына ушу туугандар. Сарычелек көлүн көрүү үчүн ар бир адамдан алынган акча, миллиондогон акчалар Сарычелек көлүнө 1 сом дагы жумшалган эмес ушул жылга чейин. Алардын бардыгын көзөмөлдөгөн адам жок. Ал эми Сарычелек көлүн менчигиндей пайдаланып, жетекчи менен келишип алып, мына ушундай иштерди алып барган корук кызматкерлери дагы мыйзамсыз элдин акчасын алып турат. Бул акчалар мамлекетке 1 сом дагы пайдасы жок. Ал эми азыркы учурда экология министрлиги мына ушул видеолор боюнча иш алып барууда. Видеону даярдаган Алтынбек уулу Нурдин калыс, туура ой пикир жаза кетип, видеону бөлүшүп коюңуздар. Чоң рахмат.